жол фонду жөнүндө мыйзам долбооруну колдоймун. Анан урматтуу Бекназар Токтосунович, жол фондуна жылдан жылга эми акча каражаты көп түшүп атат экен да, туурабы? Туура. Анан жана кесиптештер да айтып кетти, баягы айыл өкмөтүнүн балансына жолдорду эртерээк өзүңүздөрдүн балансыңыздарга алып, баягы айыл өкмөттөгү баягы соц объекттер бар, мектеп, бала бакча бар, айылдар бар да, жолдору бар, ошолорду эртерээк жасасаңыздармы келечектечи? Анан мына стратегиялык маанидеги жолдорду сиздер жасап атасыздар, туурабы? Анан кээ бир үйлөр баягы кызыл китеби бар, ошолорду жылдырып атасыздар да, буздуртуп, туурабы? Ошолорго мындай компенсация маселеси каралганбы? Же таптакыр компенсация бербейсиздерби? Мыйзамдуу болсо үйлөрү. Эсбек Исламович, туура айттыңыз. Жол фондунун каражаттары жылдан жылга көбөйүп баратат. Анын үстүндө бизде жол фондунун секретариаты министрлик менен бирге чоң иштерди алып барып атат. Андан сырткары биз республикалык маанидеги чоң жолдордун курулушун, көп жолдордун курулушун республикалык бюджеттин эсебинен баштадык. Ошондой эле 2023 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин 56 жарлыгы чыккан. Ал жарлыкта ушул жолдун боюндагы мыйзамсыз курулуштардын бардыгын бир инвентаризациялап тартипке келтирүү боюнча азыр ошонун алкагында жерлерде иштер жүрүп атат. Негизинен алганда ал жерде бардык бийлик органдарынын өкүлдөрү задействовать этилген. Көпчүлүгү бул жерде документи жок жолго чыгып кеткендер боюнча алар сөзсүз түрдө өздөрү ыктыяр түрдө бузушуп атат. Анан кээ бирлеринин мындай кандайдыр бир документтери болгон болсо, ал боюнча отдельно каралып атат да, укук коргоо органдары тарабынан. Жок, ошону эми караш керек да. Анан баягы республикалык маанидеги жолдорду жасап атасыздар да, ошонун жолдун жээгинен канча метр алыс болуш керек үй жай? Бизде автомобиль жолдору жөнүндө мыйзамында бизде министрликте 5 категориядагы жол бекитилген. Биринчи категориядагы жолдун 32 метрди түзөт жолдун огунан. Ошондо 64 метр болуп калат. Экинчи категориядагы жолдун параметри 16 метр атаси дороги деп эсептелет. То есть 32 метр болот. Анан 3-чү категорияныкы 14 метр, 4-чү категорияныкы 13, анан 5-чи категорияныкы 12 метрде бекитилген да. Андан сырткары бизде придорожный полоса деген дагы ар бир жолго өзүнчө бекитилген. Биринчи категориядагы жолго 40 метрден каралган. Экинчи категорияга дагы ушундай эле придорожный полоса каралган. Бирок бул придорожный полоса айыл населенный пункттардын ичинде ал мындайча айтканда колдонулбайт. Бир полосалуу жолдун категориясы кайсы категорияга кирет? Бир полосалуу жол. Бизде жалпысынан алганда эң эле низкий категориядагы жол министрликте 5-чи категория болуп эсептелет. 5-чи категориянын параметри жол огунан 12 метрди түзөт. 12 метр болсоң да кээ бир жерлерге барып, жергиликтүү бийлик 16 метр жылдыргыла деп кетип атыптыр да. Сиздер ошон бир жакшы мамиле жасап, карап, мыйзам чегинде иштесеңиздер, мына иштеп атасыздар, жакшы туура жолдорду жасап атасыздар, жолдорду кеңейтип атасыздар, жаңы жолдор салынып атат, маселе жок. Анан жергиликтүү бийлик менен иштегенде да сиздер мындай өзүңүздөрдүн баягы дептин сотрудниктерге айтып, точно баягы сиз айткан чимелерди айтыш керек да. 12 метр болсо 12 метр, бүт ошо боюнчадан бир көзөмөл кылып койсоңуздар. Андан тышкары бизде Кадамжай районундагы Үч Коргон, Теңизбай, Дароот Коргон автомобилдик жолу качан башталат? Бир катуу баштадыңыздар эле, азыркы учурда токтоп калды. Бул эми стратегиялык маанидеги жол да, туурабы? Туура.
Үч Коргон Теңизбай жолу жалпы узундугунан өзү 120 километрдин тегерегинде. Ал негизи чыйыр жол бар. Министрликтин планында бул Чоң Алай району менен Баткен областынын Кадамжай районун тушташтыруучу негизги жолго айландыруу биздин планыбызда бар. Бул боюнча биз буга чейин бир топ донорлор менен дагы иш алып барганбыз. Бирок азырынча каражат маселеси чечиле элек чынында келгендечи. Андан сырткары ушул эле жолду куруу боюнча биз өзбек тарапы менен дагы чогуу куруу боюнча былтыркы жылы иш алып бардык. Бирок азырынча бул дагы сүйлөшүүлөр аягына чыга элек. Бирок биздин приоритетный объектлердин курулуш жолдордун катарында турат бүгүнкү күндө. Бекназар токтосун, жол Үч Коргон Теңизбай Дароот Коргон автожолуну мына Майдан айыл аймагында 2 километр, 1 километрден жылдан жылга жасалып атат да. А келечекте ошо жолдор кайра бузулуп, эми целый трасса болуп калса, чыгым болбойбу деген майында айтып атам да, ушуну кандай кылып чечесиздер? Мен ойлойм бул боюнча биз көп чыгымга учурабасак керек. Себеби дегенде бул жолдо азыр баягы калк колдонуп аткан гана бөлүгүн биз жасап атабыз да. Бирок калк жашабаган бөлүгүнө дагы көп каражат талап кылынат. Ал жолдорду биз куруп келгенге чейин бул жолдордун дагы өзүнүн мөөнөтүнө келет болуш керек. Үч Коргон Теңизбай Дароот Коргон жолунда Майдан айыл аймагынын бир топ айылдары бар да. Мен 2-3 айылдын бириктирүү боюнча сунуштар берген элем. Ошо боюнча дагы карап чечип берсеңиздер, асфальт түшөө боюнча. Рахмат.